Саламатсыздарбы? Кечээ 9-10 округту ошол түз эфирде талкуу кылганбыз. Бирок интернет начар болду, кээ бир сөздөрүм ошол чоң эле бөлүгү жок болуп кетиптир. Угулбай калыптыр, мен сүйлөй бериппин, мындай болуп турат, кээде кадр жок. Анан ошодон улам кээ бирлери жазыптыр, ушудан өзүң карап көрбөйсүңбү, сүйлөп эле атасың, эч нерсең угулбай атат, же кыймылың жок деген сыяктуу сөздөр. Ошон үчүн азыр мен түз эфирде эмес, азыр жөн эле түз эфир сыяктуу кылып жаздырып алып, анан интернетке жүктөйүн деп чечтим. Ошондо ишеничтүүрөөк болот экен. Эми кайрадан ошого бүгүн 10-чу, 11-чи, 12-чи округтарды талдашым керек эле, өзүмдүн коюп алган планым боюнча. Бирок эми кечеги ошол 9-чу, 10-чу жакшы жазылбай калган үчүн ошол 9-чу, 10-чу, 11-чи, 12-чи, то есть 4 округту бүгүн бирге талкуулап айтып берейин деп атам. Ошондо 4 округту 2 күндүк жумушту бир күнгө киргизем. Достор, Нуркелди курулуш компаниясы Жалал Абад шаарында бир эле учурда 3 турак жай комплексинин курулушун бирдей куруп баратат. Бирөөсү мисалы Эверест элиталык турак жай комплекси. Мунун жеринин документи, курулушунун документи бардыгы бүткөн, бардыгы бар. Курулуш болуп атат. Андан сырткары Аленур 2 жана Аленур 3 турак жай комплексинде дагы маселе ушундай. Эми Аленур 1 турак жай комплекси бүтүп, өз убагында адамдарга тек паспорты берилип, азыр адамдар жашап атышат. Бардыгыңыздарга үй кут болсун, насип кылсын. Бар болуңуздар. Эми туура түшүнүңүздөр, мен түшүнөм, шайлоодо ар бир адамдын ар бир кыймылы шектүү болуп туюла берет. Азыр менден да шектенип аткан болушуңуздар мүмкүн. Неге муну айтпадың, анан неге өчүрүп салдың, тиги бу деп атасыздар. Түшүнүп турам, кечирим сурайм, айла жок, техника. Эми азыр мына 9-чу округтан кайрадан баштадык. Мына 9-чу округта өзү кичинекей бир эле интрига бар экен. Ал интрига бул кандай десем, өкүл ата менен өкүл баланын мандат талаш экен. 9-чу округ бул өзгөн. Ош облусуна караштуу мына Кара Суу районунун Сабай, Ынтымак айылдары, Өзгөн шаары, Кызыл Октябрь, Куршап, Жалпакташ, Кароол, Дөңбулак деген айылдар толугу менен кирет экен. Анан 122 миң шайлоочусу бар экен. Бирок өзүңөр билесиңер, элдин көпчүлүгү шайлоого катышпайт. Эгерде элдин бир 50% катышып бере турган болсо, анда шайлоо аябай активдүү өткөн болот. Бирок адатта шайлоого Кыргызстандын калкынын көпчүлүк жерлерде 18-20% катышып жүрүшөт, а калганы катышпай коюшат. Эми мурда анын башка себептери бар болчу. Көпчүлүгү мисалы миграцияда, анан көпчүлүгүнө бая форма 2 жана башка деген талаптар бар эле. Мисалы Бишкектеги адам Ошто туруп алып добуш бере алчу эмес. Азыр эми ошол нерселердин бардыгы жоюлуптур, ошол тоскоолдуктар алыныптыр. Борбордук шайлоо комиссиясынын айтканына караганда, азыр Баткенде жүрүп алып, эгерде каттооңуз Бишкекте боло турган болсо, ошо Бишкекке барбай эле, ошо Баткенден алдыңызга сизге эң жакын участка кайсыл болсо, ошол жерге кирип добуш бере берсеңиздер боло берет, өзүңүз сүйгөн кандидатка. То есть өзүңүздүн округуңуздагы. Кытайдан жүк алдыруунун коопсуз жана ишенимдүү жолу бар. Ал Goldmark компаниясы. Бул компанияны кыргызстандык ишкерлер Токтобек жана Сапарбек Акматовдор 2009-жылы түптөшкөн. Компания 15 жылдан бери байланыштарын чыңдап, бай тажрыйба топтогон, кенен кампаларды камдаган, миңдеген кардарлардын ыраазычылыгын арзыган. Goldmark жүктөрдүн Кытайдан Кыргызстанга бат жана бүтүнкелерин өз кепилдигине алат. Эгер зарылчылык болсо, Goldmark Кытайдан алган товарыңыздын сапатын текшерүүгө жана баалашууга да жардам берет. Жүктүн көлөмүнө чектөө жок. Түрүнө жараша товарды бажыдан тазалап берет. Кыскасы сизди бажыдагы кагаз түйшүгү менен кыйнабайт. Эми ошодон улам биз көбүнчө адамдар шайлоодо мындай кылышат. Ошол мен барбайм шайлоого деп, эч кимди жактырбай, эч кимди итиркей сүйбөй, анан шайлоого катышпай коюшат. А кийин бу кандай, ушу кантип шайланып келди деп, анан сөгүнүп коюп жүрө бересиздер. Ошондой кылбай, мүмкүн болушунча жок эле дегенде, мындай аттуу баштууларды шайлангыңыз келбесе, жок дегенде азыр жаңылар бар экен арасында. Ошолордонбу, мындай анча-мынча жок дегенде, мындай өмүр баянын окуп көрүп, жок дегенде бир жерде бир иштегенби, мугалимби, доктурбу, врачпы, илимпозбу, жазуучу, ушуга окшогондордун келишин каалай турган болсоңуз, анда ошо өмүр баянын карап туруп эле добуш берип коюңуз. Сүрөтүн дагы карабаң, балким. Ошонуңуз туурадыр. Азыр эми
Мисалы мынау 9 округта 29 талапкер, 29 адам талапкерликке арыз беришкен экен. Бирок 8 адам катталбай калыптыр. Каттоодон өткөнү 21 адам экен. Эми ошол 21дин ичинде эми ар түрдүүлөрү бар. Эми арасында мындай жакшысы бар, жаман бар дегенде эми жакшы жаман деген талапкер жок, андай кесип дагы жок. А бирок таанылуу эмес, тажрыйбалуу, тажрыйбасы жок, жаш, кары, аял, эркек деп бөлө берсеңиз боло берет. Ошонун ичинен бул жердеги 9 округтагы эң чоң азыркы интрига бул өкүл ата менен өкүл баланын талашы деп койсок болот. Булар өкүл ата Данияр ким эле Данияр Төлөнов боло турган болсо, өкүл бала Эрнист Толтоев экен. Мына ушул экөөнүн ортосунда талаш. Убагында эми булар өкүл ата, өкүл бала болуп, анча-мынча бир иштер боло турган болсо, бири-бирин колдоп, бири-бирине маалымат берип, мындай болуп атат, ушул жагын карап коюңуз, тиги бу деп, анан беркиси болсо, иним мен сени бир жерге ишке сүйлөшүп койдум, тиги бу дегендей болушу мүмкүн эми. Эми ал теория албетте. Кыскасы, өкүл ата менен өкүл баланын мамилеси адатта ушул сыяктуу болот. Бири-бирин колдошот, бири-бирине жан тартышат, көрман болушат, маалыматтар менен бөлүшүп турушат дегендей. Анан эми бул экөө азыр эми оппонент. Кечээ айтышат элдин немиштерине караганда. Данияр Төлөнов мурунку чакырылышта депутаттыкка баратканда өзүнүн өкүл баласы ушул жанагы Эрнист Толтоевдун жардамынан пайдаланган. Эрнист Толтоев өзүнө караштуу, өзүнүн тили өткөн, таасири өткөн участкалардан ага жакшы эле добуш алып берген деп айтып атышат. Эми азыр булардын ортосунда мындай жигитче же болбосо эркекче мындай убадалар дагы, шерттешүүлөр дагы болгон окшойт. Дегеним, эми азыр сен мага бул чакырылышта сен иштеп бер, кийинкисинде мен сага жол бошотуп берем, мен сага иштешип берем деген сыяктуу убадалар дагы болушу мүмкүн. Анан эми трагедия жанагы өмүрдүн аздыгында, убакыттын ушул бат эле өтүп кеткендигинде. 5 жыл деген бат эле өтүп кетет, бир чакырылыш оңой эле түгөп калат, анан ага адамдар көбүнчө канбай калат, ошо канбаганынан улам кайра анан депутаттыкка барышат. Азыр ошол депутаттык маанайга, депутаттык статуска, депутаттык макамга, депутаттык ошол жүрүм турумга ошол Данияр Төлөнов мурунку депутат. Ал дагы канбай калган окшойт, анан кайра барам деген окшойт. Анан анда мен дагы барам деп, анан баласы дагы талашып чыккан окшойт. Кыскасы ушундай, Данияр Төлөнов ошентип баратыптыр, андан азыр өкүл баласы талашып атыптыр. Эми Данияр Төлөновду азыр мага Данияр Төлөнов жөнүндө маалымат келди. Ал маалымат боюнча мындай экен. Бул 2000 мынантип хукум дейт. Өкүм деген сөз, кыргызчасы, өзбекчө хукум, кыскасы Өзбек Республикасынын намынан дейт. Мындай соттун протоколу мага келди. 3 барактан турат экен. Ал соттун протоколуна караганда 3 адам менен бирге Саттаров, Төлөнов, Матысаков деген 3 адам менен бирге Данияр Төлөнов убагында 2002 жылы 17 декабрда ошол Өзбекстанда 2 КАМАЗ жүк менен кармалышып соттолушкан экен. 7 жылга соттолгон экен ушул баракка караганда, ушул маалыматта. Анан 2003 жылы ошо 1 жылдай отурган окшойт. 2003 жылы президенттин жанагы амнистия боюнча буйругунун негизинде бошонуп чыккан экен. Келгенден кийин 2004 жылы Ош шаардык соту тарабынан Данияр Төлөновдун соттуулугу жоюлуптур. Мынанда дагы бир кагаз турат. Эми бул жерде бир жагынан соттолгон, бирок экинчи жагынан соттуулугу жоюлган. Ушу жагынан алганда муну эми бул мурда соттолгон, муну каттабайбыз деп чечеби Борбордук шайлоо комиссиясы же жо мурда соттолгон болсо дагы демек биз аны кылмышкер катары таанышыбыз керек да, болбойт да, алып коелу деп ошол Борбордук шайлоо комиссиясы мунун жанагы талапкерлигин азыр жарыштан алып салабы, жокпу, ал эми белгисиз, Кудай билет. Андан сырткары дагы бир талапкер бар экен булардын.
Чыңгыз Талипов деген, Базарбаевич дейт. Талипов Чыңгыз Базарбаевич деген 82-жылкы төрөлгөн талапкер экен. Ал талапкер жөнүндө дагы мындай кагаз келип атат. Бул кагаз чынбы, жалганбы мен азыр айта албайм. Кагаздагы ушул сүрөткө, мындагы жазууларга карай турган болсок, бул Орусиянын жараны болушу мүмкүн экен. Же мындан чыктыбы, чыга элекпи, мен азыр бир нерсе деп айта элекмин. Эгерде бул жигит ошол Орусиянын жарандыгын мурда алып, анан кийин кайра андан баш тартып, кайра кыргыз жарандыгын алып, азыр жашап иштеп аткан болсо, анысы жөнүндө маалыматты берсе болот, мен кайрадан оңдоп чыгарып коем. Ага чейин Борбордук шайлоо комиссиясынан мындай бир өтүнүч, же болбосо аларга бир кулак кагыш, ушул Чыңгыз ким дейт, Талипов тууралуу дагы анын жарандыгын текшертип койсоңуздар ашыкча болбойт окшойт. Эми шайлоо деген ушундай, бардыгы атаандаш, бардыгы ошол мандатты өзү алгысы келет. Ошондуктан жанагы атаандаштары жөнүндө ошого окшогон маалыматтарды чыгарышат. Же болбосо эл чыгарат. Ошондуктан эми эл болсо дагы чыгарсын, чыгарып айтышсын, бири-бирин тазаласын. Элдин өзүндө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан атаандаштар бири-бирин жакшы билишет. Болгондо дагы өкүл ата, өкүл бала болуп аткандан кийин алар бизге караганда алардын сырын, иштеринин ички кухнясын жакшы билишет. Ошондуктан алар берсин, чыгаралы. Анан ошентип табигый жол менен тазаланалы. Балким ушул нерсе бир табигый бир люстрациянын түрүдүр. Ушундай кабыл алалы. Анан эми 9-чу шайлоо округунда дагы бир кызыктуу адам бар. Ал аялдар арасында кетип аткан жанагы Ыргал Кадралиева деген эжекебиз. Ыргал Кадралиева мурдагы депутат, 81-жылкы, азыр 44 жашта, убактылуу иштебейт. Бул эжекелер ушул депутат болуп гана иштегиси келет окшойт, депутат болбой калса иштебейт окшойт. Азыр иш кылбайт экен. Анан эми бул эжекебизди билебиз. Булар жанагы Кадралиевтердин үй бүлөсүнүн өкүлү. Буга чейин мунун агасы болгон. Ал Санжар Кадралиев болчу. Санжар Кадралиев дагы депутаттыкка өткөн. Бирок көп өтпөй аны ошол Бишкекте атып кетишкен. Андан кийинки чакырылышта анан ушул Ыргал Кадралиева депутат болуп келди. Адашпасам бул КСДП партиясынан депутат болгон. Анан эми депутат болуп жүргөндөгү сөздөрүн билесиңер, көпчүлүгүңөр таанып деле калгандай болдуңар. Эжекебиз кыргыз тили факультетин бүткөн, Ош мамлекеттик университетинде окуган. Анан бул эжеке жанагы кандай десем, бул эжекебиздин бир тууган агалары бар, инилери бар. Мына ошолор Ошто сауна иштетишчү. Эми саунаны кыргызчага которгондо биз саунаны саунадай пайдаланбайбыз, саунаны сауна деп эле эсептебейбиз. Анткени сауналарыбыз ал сойкукана. Анан ошондой сойкуканалардын бар экендигин, ал саунада сойкулар кадимкидей эле жүрүп иштешерин, кардарларын тейлешерин маркум Улан Эгизбаев өзүнүн саясатташкан сойкуканалар аттуу берүүсүндө ачык көрсөтүп берген, далилденген. Анда ошол жердеги кыздарды жанагы видеого тартып чыгып жарыялашкан. Эми агалары ушинтип сойкукана иштетип атса, анан көп өтпөй Ыргал эжекебиз чыгып жаш кыздардын чет өлкөгө иштегени чыгышына тыюу салалы, антпесе кыздарыбыз бузулуп кетип атат дегенде эл эмне кылышын билбей калган. Кыскасы элди ушинтип таң калтырган. Бир жагынан бул үй бүлөнүн өкүлдөрү сойкукана иштетет, экинчи жагынан бул үй бүлөнүн өкүлү депутат катары элди моралдык жактан кантип сактап калсак деп баш оорутат. Кыскасы ушундай. Анан эми ушул эжекебиз кайрадан эми мурдагы өткөн күндөрүн сагындыбы, же азыр бул эжекебиздин мурунку жолдошу бар, ал жолдошу Улуу Журт деген бир партияны жетектеп жүрөт. Ал дагы азыр депутат. Булар экөө ажырашып алып, азыр ошол мен депутат болом, сенден калышпайм, керек болсо мен дагы депутат болом дегендей атаандашып атышабы, жарышып атышабы билбейм. Азыр ошол мурунку күйөө менен мурунку аял экөө тең депутаттыкка аттанышкан. Экөөнү тең азыр экинчи турмуштары менен жашап атышат. Кызыктуулар ушулар эми. Андан башкалар кимдер десе болот.
Азыр мына жерде дагы бир эң акыркысы бар экен, Кылычбек Акаев деген. Кылычбек Акаев жөнүндө азыр мага бирөөлөр чалышты. Чалып муну дагы жанагы Орусия Федерациясынын жараны, ал жакта ишкердиги бар деп айтышты. Бирок мен азыр ошо Кылычбек Акаев менен байланышсам, бул азыр туура мурда жарандыкты алганмын, ал жакта ишкердик кылганмын, бирок мен Орусия жарандыгынан баш тартуу жөнүндө арызды жазганмын. Ошол арызым күттүрүп отуруп, бир 5 жылда анан чечимди чыгарып беришти. Мына чечим бул жерде ошол мени орус жарандыгынан чыгаргандык жөнүндө федералдык миграциялык кызмат деген мекемеден расмий кат келген. Мына кат деп туруп, азыр мага мына катты жөнөттү. Демек, муну ынангандар ынансын, ынанбагандар кайрадан текшерем дей турган болсо, Борбордук шайлоо комиссиясы кайрадан дагы бир жолу текшертип койсоңуздар боло берет. Кыскасын айтканда, номер 9 шайлоо округу ушуну менен гана кызыктуу. Анан эми талапкерлердин өздөрүнө бир аз мүнөздөмө берип кете турган болсок, эми Данияр Төлөновду мен тааныбайм. Кандай депутат болду, эмне мыйзамдарды көтөрдү, эмне жумуштарды кылды, ал эмнеси менен ушу элге жагып жүрөт, мен чындыгында билбейт экенмин, ушул киши экен. Анан эми берки Эрнис Толтоевду мен студент кезинен бери билем. Студент кезинде абдан куурч, абдан ушундай активдүү студенттердин бири болгон. Бирок кийин бул Ош шаардык мэриясында иштеди, Ош шаардык Ош облустук мамлекеттик администрацияда иштеди, шаардык кеңештин депутаты болду, айыл өкмөттүн башчысы болду, губернатордун жардамчысы болду, пресс кызматынын башчысы болду. Андан кийин өкмөттө иштеди, кийин жогорку жана президенттин алдында дагы иштеди. Бул баланы мындай алганда негизинен карьерасы Жалаң Сооронбай Жээнбеков менен байланышып келатат. Сооронбай Жээнбеков менен ошол студент кезинен бери айрылышпай, жанашып, жанында колуна кол, бутуна бут болуп иштешип келаткан. Ошодон улам, эми муну мен билимсиз бала деп айта албайм. Билими бар, окуган, кагазды окуйт, түшүнөт, адекваттуу, дагы бир жолу айтам. Бирок экинчи жагы, мүнөзү жагынан алганда, ошол эки адам аябай көп бири-бири менен жүрө бере турган болсо, ал мүнөздөр бири-бирине жугушат. Ошо жугушкандык жагынан азыр Сооронбай Жээнбековдун мүнөзүн абдан бул өзүнө сиңирип алгандай, абдан сак, абдан эле мындай элеңдеп, эмне болуп кетет, мындай болуп кетет, мага сөз тийип калат, ушундай деп абдан ошол чочуп жүрөт. Анан ошол мүнөзүнүн айынан бекен иши кылып, бул баягы президенттик аппаратта иштеп жүргөндө дагы мындай нары чоюп, бери чоюп, мындай мына жерди менчиктеп алыптыр, мына сарайды алып алыптыр, мына корооду алып алыптыр, анан мына мындайды басып алыптыр, мына фабриканы жеп алыптыр, мына заводду жеп алыптыр, мынага доляга кириптир деген сыяктуу сөздөр болгон эмес. Эми бирок экинчи жагынан алганда ушунчалык баягы бийликте гана жүрө турган, эч качан оппозицияга кетпей турган, дайым бийликтин гана камчысын чаап, бийликтин гана сөзүн сүйлөй турган жигит. Эми эгерде бул бара турган болсо, ошол бийлик кайсыл позицияны тандай турган болсо, Эрнис Толтоев ошол позицияда болот. Эгерде сиздерге ушундай өзүңүздөр тандашыңыздар керек. Ошондой бийликчил жигит десеңиздер, өзүңүздөр билесиздер. Жок, бизге андайдын кереги жок. Бизге тарактатып анча-мынча бирдемелерди сүйлөп, бирдемелерди айтып, жанатып турат десеңиздер, анда дагы башкасын карап көрөсүздөр дегендей. Эми мен билбейм. Мен сиздерди муну шайла, аны шайлаба дегендей сөздү айткан маанайдан мен алысмын. Эми 10 шайлоо округуна келели. 10 шайлоо округу бул абдан татаал, абдан кызыктуу округ. Анткени бул жерде жалаң титандар чогулушкан. Мен дегендер, телевизордон түшпөгөндөр, мына ушул кыргызга, ошол өрөнгөл эмес, кыргызга төбөсү көрүнгөндөр жалаң ушул 10 округка чогулуп калгандай. Титандардын тиреши деп койсок болот. Ошол 3 мандат үчүн азыр абдан чоң күрөштөр болуп атат. Бул Каракулжа деп койсок болот. Эми Өзгөндүн бир бөлүгү менен Каракулжа толугу менен кирген. Бул мына Өзгөн районунун баш төбө, Төрткөл, Ири суу, Жазы, Мырзаке, Карашоро, Саламалик айыл аймактары толугу менен дейт. Андан сырткары Каракулжа районунун Алайкуу, Карагуз, Каракочкор, Каракулжа, Ойтал, Сарыбулак, Ылайтала деген айыл өкмөттөрү, айыл аймактары толугу менен ушул
10 шайлоо округуна кириптир. Жалпы шайлоочуларынын саны 136 миң экен. Эми мына ушул жерде жалпысынан 21 талапкер, 21 адам талапкерликке арыз берген екен. Анын ичинен 5 өзүнүн арыздарын мындай алганда чакыртып алышкан, же болбосо өтпөй калышкан. Кыскасы, ошол 5 адам жыдып, 16сы азыр калган. Эми ошол 16лар кимдер? Карап көрсөңүздөр абдан кызыктуу. Арасында анча мынча гана бир жөнөкөй болбосо, калгандары эми тим эле биринен бири өтөт. Биринчиси Шалтакова Гүлбү дейт, муну тааныбайт экенмин. Кийинкиси эле экинчи орундагысы бул Гүлнара Батырова экен. Батырова Гүлнара бул мурунку саламаттык сактоо министри, азыр 62 жашта экен. Бул киши дагы коюптур, эми Кыргызга төбөсү көрүнгөн аялдардын бирөөсү. Кантсе дагы министр болгон. Кийинкиси Эркебаев Шүкүрбек дейт. Муну убактылуу иштебейт дейт. Бул 54 жаштагы. Бул кишилерге добуш жокко дейм, эми барбы жокпу билбейм. Анан төртүнчүсү Кадырбек кызы Нур кыз экен. Мынау кыз, билесиңер муну. Бул баягы кайнене келин мамилеси боюнча элди тарбиялайт. Ушундай. Ормонов Улукбек Зулпукарович. Муну дагы бул илгертен депутат бул. Бул кишинин кесиби депутат. Анан Зулушев Курманкул. Бул мурунку башкы прокурор. Андан кийинкиси Бакиров Артур дейт, Дыйканбаев Болотбек дейт. Дыйканбаев деген дагы бул билинбеген менен ошол телевизорго чыкпаса дагы интернеттен түшпөйт, мал көрүнүп турат. Мурда аким болгон. Ошодон улам бул дагы таптакыр албайт эмес, бул тескерисинче беркилердин кайсы бирине мындай жолтоо болгудай. Бир 2 миң добушта алып, башкалардын ошол 1-2 миң добушун тартып ала турган чамасы бардай. Бирок өтүп кетиш билбейм эми. Өмүрзаков Сүйүнбек, Сүйүн Өмүрзаковду билесиңер, бул дагы төбөсү көрүнгөн неме. Анан Карашев Алы дейт. Алы Карашевду дагы билесиңер. Исенбай уулу Талантбек дейт. Блогер, жаш. Бул дагы ошол өзгөндө болуп аткан иштердин бардыгына өз автор боло берген жайы бар. Ошо жагынан алганда, эгер эл ишенсе, анан жаш экен, тиги экен, бул экен дейтсе, буга дагы мындай кыйла бир добушун бериши мүмкүн. Аттокуров Азырет дейт. Тааныбайт экенмин. Эсеп палатасынын мамлекеттик инспектору дейт. Так, андан сырткары Нарматова Оразайым деген дагы ушул округтан экен. Кыдыршаев Дамирбек, Касымова Нурзида, Саматов Жыргалбек дейт. Жыргал Саматов, баягы Жыргал Хамер деген, ал дагы ушул жерде экен. Эми мындай алганда ошол Жыргал Саматов, Алы Карашев, Ормонов Улукбек, Сүйүн Өмүрзаков, дагы кимди айтпай калдым? Зулушев дагы ошол атышкандардан Болот Дыйканбаев дагы ким? Так, Карашев, мынау жигит. Ошол мындай алганда бир бардыгы эле бул жөнөкөй эместер да, кыскасы. Же таанымалдар, аты таанылган, блогерлик жана башка менен. Же болбосо кайсы бир ызычуулар менен таанылган, же болбосо ошол саясий буга чейинки ишмердүүлүгү менен таанылгандар. Эми ошонун башынан баштап айтып кете берелим. Өзү негизи бул Каракулжаны ушул округту Сооронбай Жээнбековдордун, негизи эле Жээнбековдордун үй бүлөсүнүн округу деп койсок болчудай эле. Мурда бир дагы шайлоону калтырбай, ошол ким депутат болуш керек, ким барыш керек, ким болбой эле коюш керек, ошонун баардыгын Жээнбековдор чечип келишкен мурда. Бирок азыр эми Жээнбековдор оюнда жок. Жээнбековду азыр көрсөң бир гана тойдон көрөсүң. Кайсы бир жерде тойдо отурган, кайсы бир жерде тойдо сүйлөп аткан, кайсы бир жерде тойго кирип бараткан, чыгып бараткан. Ошол видеолорду гана көрөсүң. Сооронбай Жээнбеков саясий ошол турмуштан дээрлик кеткендей, четтеп. Бирок ошентсе дагы ал кишилердин азыр эми бул кишилер кимге ставка жасайт? Кимисин колдойт? Же унчукпай киришпей жөн эле коюшабы? Эми ал жерде бир эле Сооронбай Жээнбеков эмес, анын иниси дагы бар да, жанагы ким эле? Ким эле? Асылбек Жээнбеков деген бар эле. Асылбек Жээнбеков азыр эмне кылып атат? Ал жөн эле коя мен киришпейм деп отурабы, же
тымызын мынауын кой, мынауын койбо, мыного добуш бергиле, мыного добуш бербегиле деп отурабы билбейм. Анан каракулчалык шайлоочулардын дагы бир өзгөчөлүгү бар. Ал өрөөндүн эли дегиле абдан ушундай саясатка катуу берилет. Ошондуктан башка айылдарга караганда саясий активдүүлүгү абдан жогору. Ошондуктан шайлоого абдан көп келишет. Көбүрөөк катышышат. Мисалы башка өлкөлөрдө, башка аймактарда ошол 28, 18-20% боло турган болсо, буларда ошол 90%га чейин жетип барат. Кыскасы ушундай. Эми каракулчалыктарга бирок кандай болор экен билбейм. Тандоо өтө кыйын болуп турат, себеби биринен бири таанымал, биринен бири кыйын, биринен бири таасирдүү дегендей. Бул жерден дагы бир ишти бир аз жеңилдеткен эле Элмурза Сатыбалдиев болду. Элмурза Сатыбалдиев мурда депутат болгон. Ал бул сапар койбой койду. Ошол жагы жок дегенде ошо шайлоочуларга бир аз жеңил болду окшойт эми. Элмурза койбоду, мен мурда Элмурзаны шайлачу элем, а эми сизди шайлайын деп мындай бир экөөнүн көңүлүн алып койгонго мындай бир сөз. Эми башынан баштай берели. Так. Катталгандардан баштай берели. Катталбагандар ансыз деле көп экен. Катталганы ошол Шалтакова Гүлбү дейт, бул эжекени тааныган жокмун. Анан Батырова Гүлнара дейт. Эми бул эжекени баары бир бул эжеке жанагы мурда ошол медицина тармагында, жетекчилик кызматтарда иштеген адам катары. Бул көбүнчө ошол жетекчилик кызматтары мына Кара Суу районуна туура келиптир. Кара Суу районунда иштеп жүргөн экен. Кийин анан ошол министр болду. Министр болгондон кийин анан азыр жогорку кеңештин социалдык камсыздоо жана миграция министри дагы болгон турбайбы бул? Кыскасы эжеке эми анча-мынча мындай кыйла китеп окуган, мындай аялдардын саламаттыгы, балдардын саламаттыгы, репродуктивдүү курак, жанагы энелердин өлүмү, 1 жашка чейинки балдардын өлүмү, же болбосо 3 жашка чейинки балдардын өлүмү, балдардын боюнун өсүшү, физиологиялык өзгөчөлүгү, жана башка деген маселелерди менин оюмча түшүнөт. Анан ал темаларда мындай ой жүгүртөт, ойлонот. Ушундай адам болуш керек деп ойлойм. Эми министр деңгээлине бекерден чыкпаса керек. Анан эгерде ошого окшогон мындай бир илим билимдүү десеңер, балким ошо аялдардан ушул эжеке бар чындыгында. Анан эгерде жок, бизге популярдуулар керек дей турган болсоңор, анда Нуркыз Кадырбекова деген бар. Ошол Нуркыз Кадырбекова азыр үгүттү жүргүзүп атат. Бирок Нуркызга караганда дагы анын агасы муну колунан жетелеп алып, Нуржигит Кадырбеков көбүрөөк жүрүп атат. Анан өзүнүн бүт кадырын, бүт ошол колдоочуларын, катталуучуларын ошол жанагы өзүнүн карындашын депутат кылууга үндөп атат. Эми Нуржигит Кадырбековду билесиңер. Мурда Иман фондун башкарган, анан маданият министри дагы болгон, кийин жогорку кеңешке депутат болду. Анан ошол жогорку кеңешке депутат болуп аткан учурда, партия башкарып баштаган учурда абдан популярдуулугу өсүп кеткен. Ага чейин бул ырчылык кылып көргөн, ыр жазып көргөн, ардеме кылып көрдү, болгон жок, бирок саясатта ошол жылдызы жангансыды. Бирок эми Нуржигит Кадырбеков баягы көбүнчө туура нерселерди айтат. Ал туура нерселер мындай тырнакчанын астында. Ал мисалы айткан туура нерселери бардыгы мындай суу ылдый карап агат, асман көк болот, чөп жашыл болот деген нерселерди гана айтат. Анан аны эч качан эч ким барып жок деп талаша албайсың. Талашпай турган, далилди талап кылбаган чындыктарды айтат. Эми кудум ошол агасынын жолун жолдоп, азыр мынау карындашы дагы баратат. Карындашы Нуркыз Кадырбекова бул дагы ошол туура нерселерди айтат. Кайнене менен антиш керек, анан кайнене менен мынтиш керек, анан күйөөңдү антип сүйүшүң керек, анан мынтип сүйүшүң керек деген сыяктуу инста-блогер деп койсок болот. Анан талаштуу, саясий, чоң ушундай муну мынтиш керек, мындай чечим чыгарыш керек, жана башка дегенге бир тиши өтөрүнө көзүм жетпейт, ачыгын айтайын.
Мисалы Нуржигит Кадырбеков жанагы казинолор боюнча талаш болуп атканда ушул маселени бир 10 жылга кое турбайлыбы деп ошол жанагы абалдан чыкканга аракет кылган. Кыскасы, эгерде өтө талаштуу маселеге келип кала турган болсо кое туралы деп гана койгонго күчү жетиши мүмкүн. Бирок абдан кооз сүйлөшөт, абдан жагымдуу, дикциялары абдан жагымдуу. Кыргыз филологиясын бүткөн эжеке. Анан эми бул эжеке азыр чыкса, мен кеңеш бергим келет ушул эжекеге. Эгерде сиз өтөм десеңиз, менин оюмча мындай кылышыңыз керек. Сиз эми келиндердин проблемаларын, аялдардын проблемаларын айтып жүрбөйсүзбү? Проблемасын деле эмес, эми ошолорду тарбиялагыңыз келет да. Тарбияласаңыз мындай до конца барганда. Мындай дең. Мен келиндерди эркиндикке чыгарам дең. Келиндер кайнененин кызматын кылбаш керек дең. Анан же болбосо келиндер картайып калганга чейин жүгүнбөш керек дең. Мисалы, балким ошондой кылсаңыз бир реформа жүргүзгөндөй болосуз. Андан башка билбейм эми. Жолуңузду салып эле, бир жагынан карасаң жолук салынып, ыймандууларга дагы жагат. Анан кыскасы эжекебиз катуу. Анан ушул эжеке баратат. Жана айткандай, эгерде ушундай жакшы келиндин образы керек болсо, Нуркыз Кадырбекова бар. Анан эгерде жок, министр болгон, медицинаны түшүнгөн, саламаттык экенин түшүнгөн адам десеңиздер, жанагы Батырова бар экен. Анан эгерде жок, бизге сулуу келин керек десеңиздер, анда акырында мынау Орозайым Нарматова деген дагы бар. Кыскасы, Орозайым деген дагы аялыңыздар бар. Орозайым жакында азыр жакында эле турмушка чыккан. Ал азыр кандай десем, эми мындай турмушка чыгып, ошол жаңы турмушка чыккандагы болгон 34-31 жашта экен. Жаңы турмушка чыккандагы жакшынакай күндөрдөн рахат алып отурса болсо керек эле, бирок жок, мен рахатты саясаттан гана алам дейт окшойт. Ушул кыз дагы аттаныптыр. Мурда дагы бир бол эмес, жанагы Бүтүн Кыргызстан партиясынан депутат болгон, мынакей. Анан бул эжекебиз кандай десек эми, кээде ушул поворотникти жандырбай туруп бурулган өзгөчөлүгү бар. Бир карасаң, мен мекенчилмин деп жүрөт, бир карасаң шарт бурулуп, мен мекенчилдердин итиркейин келтирген жанагы Бүтүн Кыргызстанга өтө коет. Адахан Мадымаровдун эң ушул берилген мындай тарапташы болуп калат. Анан карасаң шарт андан кайтып кайра эле мекенчиликти алып калат. Кыскасы, эжекебиз мындай, бул эжекеге суроолор көп негизи. Эми диплому боюнча мурда чыр чыккан, камалып дагы чыккан, бирок диплом маселесин азыр бул кантип жатты билбейм. Соттуулугу алындыбы, алынбадыбы билбейм. Ал жөнүндө кагаздарды өзү дагы, борбордук шайлоо комиссиясы дагы, жана башкалар дагы көргөзө элек болуш керек. Бирок эжеке ошол кандай болду? Баратат кайрадан. Анан ушул эми эркектерге өтө берелим. Эркектерден бул жерде Улукбек Ормонов деген бар. Кече өмүр баянын окуп мен таң калдым окшойт. 95-жылдан бери депутат экен. 95-жылда депутат. Кыскасы, кийин 2016-да депутат. Ак жолдон депутат болуптур. Кыскасы, көп эле жылдан. Бул ушул Улукбек Ормонов жанагы депутаттыкты, ошол креслону түбөлүккө сатабыз деген болсо, ушу киши сатып алса керек. Шарт элечи. Кайра шайлоого барып жүрө беремби деп элечи. Мен азыр айткым келет, ошол эмени сатып эле алсаңыз болсо керек деп. Же балким сатып эле алып койгонбу. Кыскасы, Улукбек Ормонов ошол өзүнүн электораты жайгашкан бир нече айылдар бар экен. Ошол айылдарды дайыма карап жүрөт экен. Алардын чырагын жандырып берет экен, жолун куруп берет экен, мечитин салып берет экен, жана башка той тамаша ошондой нерселерге демөөрчүлүк кылып турат. Андан сырткары жыл сайын атасынын урматына деп борбордук стадиондо өзгөндө ушундай бир иш-чараларды өткөрүп турат. Ошонун эсебинен өзгөн шаардык кеңешинин депутаттарына жакканбы, кандай кылган иши кылып, өзгөн шаардык борбордук стадионду жанагы Ред Петролиум деп коет, май куючу жайлар. Алардын кожоюндары өзгөндүк, алардагы Маматовдор аны жакшына кылып ремонттоп, жакшына бир чырайына чыгарып койгондон кийин
Анан Ормоновдун атасынын атына коюлуп калды. Ошол эми өмүрүндөгү чоң жетишкендиктердин бирөөсү ушул өзүнүн атасынын атын ошол өзгөндөгү борбордук стадионго койгондугу болду окшойт. Анан элге бул ошол жанагы майда барат, жанагы жол, суу, свет дегенге окшогон нерселерине жардам берип жүрөт экен. Бирок эми мындан ары азыр бийлик айтып атат. Эми андай нерселерди кылсак өзүбүз кылабыз, силер кылбай дагы койгула. Анан аны мактанбай дагы койгула деп атат. Эми азыркы программасында мурда эми аны мен кылып бердим, муну мен кылып бердим, аны да мен кылып берем, муну да мен кылып берем деп барып жүрсө керек эле. Азыркысында эми ошол жол кылып берем дей албаса, суу чыгарып берем дей албаса, мектеп салып берем дей албаса, Улукбек Ормонов канчалык добуш алат мен билбейм. Бирок ошол туруктуу мурдатан бери депутат кылып шайлап келген эли добушу бар экен эле. Анан эми башка жагынан билбейм, эми өзгөчө кандай депутат болду. Эми мен ушул кишиден бир жагы сурагым келет. Ошончо жолу, ошончо жылдан бери, 95-жылдан бери депутат болуп келатат экенсиз, эми анча-мынча арасында болбой калыптыр. Бирок ошончо жылдан бери депутат болуп көрсөтө элек дагы эмне кереметиңиз калды деп сурагым келет. Анан эми кийинки талапкер бул Зулушев Курманкул экен. Курманкул Зулушев билесиңер, мурда сот болгон. Андан кийин прокурор болду, арасында депутат болду. Азыр өзгөндө ушул 10-округда фавориттердин бири деп аталып атыптыр. Өзү Көкбөрү Федерациясынын президенти экен. Анан бул киши эгерде ошол прокурорлукта эле отура берсе, анда депутатка койбосо керек эле. Анан жана мындан 2020 экен, канча 2024-жылы экен прокурорлуктан түшүп калган. Түшүп калгандан кийин анан азыр кайра отуруп, жок анда депутат болоюн деп депутатка аттанып аткан чак окшойт. Анан бул кишилердин өзү негизи эрдиги бар. Ачык айтыш керек. Булар жанагы азыркы эки дос соттолуп, камалып, ошо бийликтин запкысын жеп жүргөн учурда Медер Сатыев менен ушул Курманкул Зулушевтар азыркы эки досту актап жиберишкен. Ошондо бир эрдик көргөзүшкөн. Ошодон кийин азыркы ушул эки доско жаккан жайы барбы, иши кылып, ошол азыркы бийликке келгенден кийин булардын дагы жылдызы жанып, иштери жүрүшүп, кызматтарга келип жүрүшөт. Анан эми булардын азыр кайрадан ушу депутат болушун эми эл ошол округ өзү чечет. Бирок оппоненттери абдан катуу. Анан Бакиров Артур дейт, бул жаш экен, 38 жашта экен, доцент канча дистанттык окуу боюнча доценттин милдетин аткаруучу дейт. Эми буларга оокат жоктур. Себеби бул жакта эме турат. Дыйканбаев Болот деген бар. Болот Дыйканбаев мынау киши мурда ошол Өзгөн районунун акими болгон. Ошол акимдик маалда аты чыккан. Элге анча-мынча жаккан сөздөрү, жаккан иштери бар. Анан ошодон улам бул киши телевизорго көп чыкпаганы менен бат бул социалдык тармактарга, интернетке чыгып турат. Ошодон улам мунун дагы анча-мынча добушу бар. Азыр эми беркилердин жинин келтирип, чоңдордун. Бул дагы бир кыйла бир добушту нары бери тарткылап, чойгулап, аларга кыйла эле алардын нервине ойногудай болуп турат. Анан эми кийинки талапкер бул Сүйүн жана Болот Дыйканбаев жөнүндө дагы айта кете турган дагы бир эме бар, бир тарыхый окуя бар. Бул мурда адам өлтүрүүгө айыпталган, шектелген, кармалып бир аз отуруп дагы чыккан. Анан ошол нерсени кийин бул ошол мени каралоо максатында ошол башка жакта жанагы авария болуппу, бир башка бир кырсык менен өлгөн адамды ушул Болот өлтүрдү дедиртип, бирөөлөрдүн жасалма көрсөтмөсү дейт. Кыскасы ошентип отуруп анан акталган. Акталып, азыр эми кайрадан ушул жанагы борбордук шайлоо комиссиясынын элегинен өтүп, азыр талапкер болуп келатат. Ушундай жагы бар. Анан Өмүрзаков Сүйүн Абдулдаевич деген бар, 57 жашта. Бул билесиңер, илгертен бери ошол ички иштер кызматында, милицияда иштеп келатат.
Бул киши жогорку кеңеште өткөнкү чакырылышта, 7-чи чакырылышта депутат болгон. Мындай алганда азыркы аракеттеги депутат. Анан буга чейин ошол Ош шаардык ички иштер башкармалыгын, Ош облустук ички иштер башкармалыгын, анан экөөнү кошуп туруп анын ички иштер башкармалыгын, кыскасы бардыгын башкарган. Анан ошол министрдин орун басары дагы болуп жүрдү окшойт. Анан амбициясы дагы абдан чоң. Бул кишилердин эң жылдызы жанган учуру Атамбаевдин тушунда жанагы спорт клубтар абдан популярдуу болгон учурларга туура келген. Ошол кездерде көпчүлүк саясатчылар спорт клубтарды кармап, көпчүлүк саясатчыларда ушул спорт клубтар аркылуу таасир талашып жүргөн мода болгон. Ошол Мелис Мырзахматовдун өзүнүн спорт клубу, Сүйүн Өмүрзаковдун өзүнүн спорт клубу, жанагы Алтынбек Сулаймановдун өзүнүн спорт клубу, бер жакта Зулпукаровдун өзүнүкү, наркы жакта Райым Матраевдики, кыскасы ушундай болуп, Ош спорт клуб болуп эле жатып калган учурлар болгон. Ага чейин ал нерселердин баардыгы Баямандан башталган. Баяман Эркинбаевдин өзүнүн спорт клубу, андан ага атаандаш болуп жанагы Санжар Кадыралиев дагы бир спорт клубду ачып чыккан. Кыскасы, Ош ушундай спорт клубтардын кучагында калган. Ошол доорлордо Сүйүн Өмүрзаковдун дагы Мухаммед Умар деген спорт клубу болгон. Анан эми алар кожоюнун милициянын башчысы болуп турса, анан кожоюндун иниси прокуратурада иштеп атса, ошол спорт клубтагы балдар аябай эле көпкөн. Анан аябай эле ызычууларда атат алып, аралашып жүрүшкөн. Ошодон улам ошол Мухаммед Умар деген спорт клуб жөнүндө элде өтө чоң негатив бар. Ошол маалда болгон. Азыр эми ал нерселер спорт клуб жоюлду. Анан бул киши аны таштап милициялыктан кетип депутат болду. Анан азыр эми кайрадан ушул саясатчы катары кайрадан ушул депутат болом деп кетип атат. Бирок депутат болуп отурган учурда Сүйүн Өмүрзаков эмнени чыгарды? Сүйүн Өмүрзаков жанагы милицияларды блогерлер, жөнөкөй адамдар телефонуна тартпасын, ошого тыюу салалы деген мыйзам чыгарган, сунуштаган. Ошол мыйзам менен эсте калган. Анан милиция катары ошол жакшы опер, жакшы милиция, күчтүү жетекчи катары күчтүү. Бирок эми жакшы депутат катары билбейм, эми аны өзүңөр караштырып көрөсүңөр. Анан дагы бирөөсү Алы Карашев. Алы Карашевди билесиңер. Бул киши өзү абдан чечкиндүү, убагында абдан таасирдүү, абдан популярдуу жетекчинин баласы. Азим Карашев деген киши болгон. Ал киши дагы Союздун учурундагы партушколанын абдан бир такшалган жетекчилеринин бири болгон. Мына ошол кишинин баласы. То есть булардын тагдыры, булардын жашоосу Сооронбай Жээнбековдардын жашоосуна окшоп кетет. Бирок бул дагы жакшы, күчтүү, мындай харизмасы абдан жогору жетекчинин баласы болгон менен негедир ушул саясатта мындай абдан сак, абдан ойлонгон, мындай жогору жактын бир кылт эткен ушул эмесинен мындай коркуп жүргөнсүгөн жетекчилерге кирет деп ойлойм. Анан бирок бир ишти мындай аткаруучу катары ишти, бир аткаруучулук ишти айтсаң, аны мындай тартып кетет. Мындай уюштуруучулугу, тапшырмаларды талап кылуу, ага сабаты жетүү, мисалы каттуу окуу, жанагы аларга адекваттуу баа берүү, ошол жактарынан бул абдан күчтүү аппаратчик деп койсо болот. Анан саясатчы катары ошол парламенттеги популисттер менен талашып, ал жерде алар менен дебатташып отура турган жактары жок деп ойлойм. Эми өзү негизи парламент бул сүйлөй тургандардын парламенти болуш керек эле, бирок бизде көбүнчө ушул сыяктуу жанагы кандай десем, өтө көп ойлонуп анан кийин сүйлөгөн кишилер дагы барып атышат. Эми бул кишиге өзү депутатка караганда өзү аткаруучулук жакса керек эле. Бирок эми депутаттыкка бара алса, эми кресло жагымдуу. Эми ата кадыры менен жүргөн жигит. Байлардын бир жакшы жери бар, кайра айтам, байлар балдарын окутушат. Бул дагы ошондой окуган адам. Билими жакшы. Убагында жана Чолпон жогорку соттун төрагасы болуп жүргөн Чолпон Баекованын кызын алган деп дагы жүрүшкөн. Ал сөздүн чындыгы барбы жокпу билбейм азыр. Анан Эсенбай уулу Талантбек деген бар экен.
Бул мынау бала бир кызыктуу бала. Бул өзү бир карасаң блогер, көбүнчө азыркы бийликти мактап, ошонун ага сөз тийгизбей, чаң жугузбай жүргөн жигиттердин бирөөсү. Анан бул жигит канча жашта экен? 28 жашта экен. Блогер деп койсом болот. Анан өзгөнгө таасири абдан катуу. Мисалы мен блогер болуп кээ бир жерлерге барсам, кээде кабыл албай коюшат, кээде жооп бербей коюшат, кээде мындай кадимкидей эле адекваттуу мамиле кылышат. А бирок бул жигит бара турган болсо, катуу жанагы акими чыгып, башкасы чыгып, бул жигитке отчет берип дегендей, кыскасы өзгөндө таасири катуу. Ошол жагынан алганда жаш экен деп буга добуш берип коюшу дагы мүмкүн. Анан бул көбүнчө өзү анча-мынча маселени көтөрүп чыгып, анан аны акимият, жанагы мэрия ошону аткарып койгондон кийин мына мен айтып ушул маселени чечкенмин, кылдырганмын деп жүрөт. Ошол жагынан алганда элди ынандырып жибериши дагы мүмкүн. 97-жылы туулуптур. 28 жашта экен. Бирок 28 жаштагы бала кээ бир жерлерде жанагы демөөрчүлүк дагы кылып коюп жүрөт. Ошол демөөрчүлүккө дагы акчасы барбы, каяктан алып атат, мен билбейм анысын. Ошол менде бир эле суроо бар. Акчаны кайдан алдың, кайдан алып атасың деген эле суроо бар бул жигитке. Анан эми эл өзү чечет, эми кандай кылат билбейм. Аттокуров Азирет Али Акылбекович дейт. Аты абдан узун экен. 88-жылкы 37 жашта эсеп палатасынын инспектор экен, мына жигит экен. Жанагы дөшалардын, лөктөрдүн арасында бул жигитке мындай кичине бир оокат барбы жокпу, азырынча бирдеме деш кыйын. Азирет Али так, андан кийинкиси жанагы Оразайым Нарматова, ал жөнүндө айттык. Анан Кыдыршаев Дамирбек, бул кишилерди эл тааныбай. Касымова Нурзида дейт. Мына эжеке экен. Андан сырткары Саматов Жыргалбек деген бар. Жыргал Саматовду билесиңер. Бул дагы азыркы депутат. Анан керек болсо бир нече жолку депутат. Анан мунун кличкасы Жыргал Хаммер деп коюшат муну. Себеби бул Акаевдин доорунда Кыргызстанга биринчи жолу Хаммер деген машинаны минип келген азамат экен. Ошондон улам Хаммер бир эле ушунда болуп Кыргызстанда Жыргал Хаммер деген ат коюлуп калган экен. Ошондон улам муну көбүнчө Жыргал Хаммер деп таанышат. Билими эми Орусиядан, Орусиянын президентинин алдындагы башкаруу академиясы, жана башка деген бир нече ошол Орусиядан көбүнчө билим алыптыр. Ошонусуна караганда эл аралык мамилелер, ошол билими жаман эмес окшойт. Бирок Орусияда дагы, Кыргызстанда дагы ошол өзгөндө бизнестери бар экен. Таш чыгарган, анан таш кескен бир нерсе дейт. Бул кишилердин азыр эми дарамети канчалык билбейм. Бирок булар дагы ошол бизнес менен эле жүргүсү келбей, ушул жанагы депутат болгусу келет экен. Депутат болууга аракеттенип азыр талапкерлигин коюптур. Кыскасы ушундай. Эми каракулжалыктар өзү мындай. Негизинен бул жерде азыр көпчүлүгү түшүнбөй атат, же түшүнгөндөр түшүнүп атат балким. Өзгөндөн талапкерлер көп. Анан таасирдүү талапкерлердин көпчүлүгү өзгөндөн болуп калган. Анан Каракулжадан өтө чоң, өтө таасирдүү талапкерден бир эле Сүйүн Өмүрзаков бар, анан дагы бир аял бар. Анан эми экөө тең айылдаш, уруулаш дегендей. Анан ушу жагынан алганда Сүйүн Өмүрзаков Каракулжаны алабы, албайбы? Каракулжалыктардын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү дагы бар. Ал жакта баягы уруу маселеси дагы көтөрүлгөндүктөн улам ал жерде кимдин тууганы көп. Кайсы уруу таасирдүүрөөк? Ошол жагы дагы мындай көп фактор катары, бир чечүүчү фактор катары ойноп кетиши мүмкүн. Каракулжада добуш азыраак болгону менен алардын шайлоого катышуу жөндөмү көбүрөөк. Абдан шайлоого катышат. Эми бул сапар дайыма өзүнүн бир талапкерин чыгарып алып, ошого 100% беребиз, 100% беребиз деп аябай кыйнала беришчү эле. Азыр эми өздөрүндө ушул Сүйүн Өмүрзаковдон башка талапкер жоктугунан улам азыр эми кимисине 100% беребиз дешет, мен азыр айта албайм.